Башкысы жумушу бар ата-энелер өзүнүн балдарына туура тарбия бергенге керектүү көңүл 10 жаштагы Жанат Манапова Жалал-Абад областынын Токтогул шаарынан келген. Ал санариптештирүү аркылуу элет коомчулуктары үчүн таза, айкын келечек куруу долбооруна Кыргызстандын Кызыл китеби тиркемесин түзүү аркылуу катышты. Ал бул тиркемени Ысык Көл областынан келген өзү теңдүү Дарина Усенова аттуу курбусу экөө иштеп чыккан. Жанат менен Дарина буга чейин да интернет булактарына жарыяланган сынактарга катышып тааныш болуп калышкан. Биринчи долбоор Technovations Girl'den деген таанышканбыз. Анан кийин мен билген эмесмин. Анан кийин Дарина айтты, ушундай бир проектке коштум дегенден кийин мага да кызыгып, мен да кошулдум. Долбоорубуз биздин Дарина көзүн адамдарга Кыргызстанда кызыл китептеги жаныбарларды Кыргызстанда сактаганга жардам берет. Эгер Кыргызстанда бүт жаныбарлар кетирсе жаман болот. Жеңилсиз биз апам көз бир программисттер тапканбыз. Приложение жасаганга ошого акчабызды берип, приложение жасатабыз. Белгилей кетсек, санариптештирүү аркылуу элет жериндеги бизнести жана коомдук иштерди илгерилетүү багытында жүргүзүлүп жаткан сынакка пилоттук негизде Ош, Баткен жана Ысык Көл областарынан 26 долбоор тандалып алынган. Долбоорго жалпы 55 000 евро бөлүнгөн. Анын 5 000 мыкты деп табылган 11-12 долбоордун бизнесин андан ары өнүктүрүүсүнө жумшалмакчы. Келечек дижитал долбоорунун жетекчиси Азамат Жаманкулов дагы сынакка Барскон айыл өкмөтүндө калкты санарип технологиясы менен тааныштырып, окутуп, үйрөтүү максатында катышып жаткандыгын билдирди. Бизде Барскон айыл өкмөтү менен ал жакта активист айымыбыз бар, Нуржамал Эралиева. Ал ошо Барскон айылындагы санарип өнүктүрүү борборунун жетекчиси. Бирок ал айыл өкмөт тарабынан имарат бөлүнүп берилген экен. Тилекке каршы ал толук кандуу иштерин жүргүзө албаган экен. Анткени санарип тармагында билими, тажрыйбасы аз болгондуктан бизге көмөктөшкөнгө айрылган. Биз макул болуп ошо менен келишим менен санарип борборунда иштетүүнү үмүт кылып атабыз да. Тиги окумуштан утуп калсак, биз ошо санарип борборунда жактан сураган сумма каражатты биз ошо мисалы проектор, экран, штор, ошо имаратка керектүү окуу куралдарын сатып алып, жана ошондой эле өзүбүз тараптан 1,5 миң евродой бөлүнүп, ИИК чөйрөдөн 8 000 евродой бөлүнүп, онлайн вебинар окууларды, сабактарды жана жолугушууларды уюштурганга кетет. Ал эми Баткен областынын Баткен районундагы Карабулак айыл өкмөтүнүн Бужум айылынан келген Бүүзара Матисламова бал өндүрүүчүлүктү санарип технологиянын жардамы менен көбөйтүп, аны ортомчулардын катышуусунда эмес, түз эле сыртка экспорттоого мүмкүнчүлүк түзүү шарттарын иштеп чыкты. Долбоорго катышып калуум себеби жеке ишкер болуп иштечүмүн. Айыл өкмөттө жеке ишкерлерди чогултуп 49 жеке ишкерди. Ушундай диги конуш аталышындагы долбоор бизге маалымат берди. Эстониянын моделин жайылтуу боюнча. Ал жерде бизге видео роликтер коюлуп көрсөтүлдү. Ал боюнча маалыматты алгандан кийин менде жеке кызыгуу пайда болду. Бизде дагы ушундай модельди, жаңы технологияны колдонуу менен экономиканы өнүктүрсөк боло тургандыгына көзүм жетти. Мисалы үчүн биз бал челекти кара күч менен барып, ичиндеги рамкаларды алып, текшерип, кайта көрүп жүрөбүз, антип эле станциялар аркылуу үйдө через телефон санариптештирүү аркылуу эле контролдоп турсак болот экен да. Тоодо болобу, бактын арасында болобу, башка жерде болобу. Анан балдын салмагындагы. Эгер рамкадагы бал көбөйүп кете турган болсо, салмак да ошондо бал таразаларды үйүндө отуруп эле санарип таразуулар аркылуу көзөмөлдөөгө жардам берет. Мында аялдардын, жумушчулардын бир кыйла эмгеги жеңилдейт да. Жеңилдегенден кийин бал арыны көбөйтүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Санариптештирүү аркылуу элет коомчулуктары үчүн таза, айкын келечек куруу долбоору Европа биримдигинин колдоосу жана Эстония эл аралык өнүктүрүү борбору менен өнөктөштүктө лидер атуулдук демилгелер борбору ишке ашырып жатканын долбоордун координатору Банур Абдиева билдирди. Негизи долбоордун максаты бул деген элеттик жана шаардык калктын санарип көндүмдөрүндай ажырымын кыскартуу болуп атат. Биз 20 июнда чакан гранттарга конкурс жарыялаганбыз. Бул конкурстун негизги максаты бул деген жергиликтүү элеттик өнүгүүгө кандайдыр санариптик чечимдерди жана санариптик инструменттер аркылуу жергиликтүү өнүгүүгө салым кошуу. Негизи биз 3 областта иштейбиз. Пилоттук область бул Баткен, Ош жана Ысык Көл областтары. Августта 60 долбоор кабыл алынган. 60 долбоордун ичинен 34-түү акселерация окутуу программага сунушталган. Ошол 34-төн бүгүн мына жогорку баа алгандар 25 долбоор. Эске салсак, сынактын катышуучулары коомчулуктагы көйгөйлөрдү чечүүдө инновациялык санарип чечимдерди сунуштап, элет жашоочуларынын арасында санарип көндүмдөрдү жайылтууга көмөк көрсөтүшү зарыл. Раткан Асанова, Биринчи радио.